Бүгүн Баткен шаарына Россия газетасынын өкүлдөрү келип, жергиликтүү журналисттер, коомдук жарандар менен жыйын өткөрдү. Жыйынга өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Акрам Мадумаров катышты. Жолугушуунун максаты Россиядагы мигрант жердештерибиздин жашоосу менен ийгилиги тууралуу кеңири маалымат берүү. Жолугушуунун максаты Россиядагы мигрант жердештерибиздин жашоосу жана ийгилиги тууралуу кеңири маалымат берүү жана маалымат алмашуу процессин өнүктүрүү болуп саналат. Ошондой эле Баткен жергесинде позитивдүү маалыматтарды чагылдырып, келечекте Баткенге инвестор, туристтердин көңүлүн бурдуруу. Кошумчалай кетсек, газета ушундай өнүккөн заманда да өзүнүн актуалдуулугун жоготпой коомдогу ордун сактап калууга жетишкен. Буга себеп анын ичиндеги макала, статьялар жана ар тараптуу маалыматтар. Газета жергиликтүү маалыматтар менен гана чектелбестен дүйнөдөгү актуалдуу маалыматтар менен толукталат. Жыйында Россия газетасы тууралуу кеңири тааныштырылып, презентацияланды. Суроо жооп иретинде өткөн жыйын ийгиликтүү аякталып, акырында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Акрам Мадумаров жана Россия газетасынын өкүлү Дмитрий Евлашков менен өзара тыгыз кызматташуу тууралуу меморандумга кол койду.